Assalamu alaikum. Suzак район багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен Багдават семинарында жолугушканыбызга, аябай кубанычтабыз, туугандар. Ошол былтыры келгендер барбы араңарда? Экөө экен, жаңылар. Былтыркылар барды бак кылып, алхамдулилля, аракеттерин жасап атышат. Былтыркылардын бардыгы эмеге келбеген себеби көбү ошо онлайн сабак алып атышат. Бардыңыздарды ошол Борбор Азия багбандар биримдиги деген группабыз бар, ошол жака чакырам. Кириңиздер Телеграмда. Ал жерде 18 000 багбан бар, ошолор менен акырын маслихатташып, ошол жерде көп биздин агрономдорубуз силерге кеңеш берип турат. Мына мен атым Абдулла, фамилиям Ташиев. Biz ошол 2015-тен бери ошол Кыргызстанда дагы, ошол Өзбекстандагы да эле, Тажикстандагы да эле, мына ошол Туркия мамлекетиндеги да эле бизде дагы багбанчылык өнүксүн деп аракет жасап жүрөбүз. Алхамдулилля, шүгүр биз баштаганда 20 000 көчөт араң сатылат эле. Ошо интенсивный садоводствого келген, ошол маалда Турциядан келбейт эле, Польшадан келчү эле. Ошол 20 000 көчөт араң сатылат эле. Бирок баалары аябай кымбат эле, ошол кезде $10, $8 сатылат эле. Анан бери алхамдулилля ошол биздин ушу кыйкырып баг отургусалы, баг отургус деп атып, мына миллиондон ашыптыр уже көчөттүн саны. 1 миллиондон ашык жыл сайын көчөт сатылат экен. Жылдан жылга ошол Өзбекстандан, анан Кыргызстандан, анан Тажикстандан кирип аткан баягы эски классикалык баягы аты заты жок, анан кийин бир дагы ушундай сертификаты жок көчөттөр жылдан жылга азайып барайт да. Мурда биз 20 000 сатып аткан кезде алар 10 миллион сатчу эле. Азыр биз 1 миллион сатып атабыз, алар дагы эми 1 миллионго түштү да. 9 миллион көчөт кыскарттык да алардан. Бул деген эми Кыргызстандын бюджетине эң эле аз дегенде бир 450 миллион сом биз киреше алып келдик да. Өзүбүздүн ушул дават менен. Алхамдулилля, шүгүр жакшы болуп атат дават, элдин бардыгы колдоп атат, элдин бардыгын эле жасай турган иши ушул болуп калды да. Багбанчылыктан башка эч нерсе деле калбады да Кыргызстанда. Кен казайын десең, кендердин бардыгы занят. Бир жерге барып кес курайын десең, бардыгыбызга дарыя жетпейт. Эми бул болсо багбанчылык болсо жөнөкөй иш экен да. Эми бул жөнөкөй иш болгону менен бунун дагы өзүнө жараша акир-чикири аябай көп да. Муну зыян көчү менен күрөшүш керек, илдеттери менен күрөшүш керек бунун. Буга деген соответственный уход бериш керек. Буну деген буташ керек, жашнаа кылып, соонун кылып бутап, мөмөгө кирип аткан бутактарын таныш керек. Бар жокту бунун дагы илимин алыш керек. Мына ушунун илимин силерге жайылтуу боюнча асын эле, азы деген жерин асын эле биз үйрөтүп жүрөбүз, калгандарын бардыгын өзүңүздөр окуп билип атасыздар. Ушул көчөттү кармагандан баштап ушул алым болуп каласың да. Акырын көчөт өзү сага ошондой условияны коет. Мени кара дейт, мага суу кой дейт, мага азык бер дейт, ошентип өзүңөр үйрөнүп кетесиздер. Калганын билбегениңерди мына ушул Борбор Азия багбандар биримдигинин жигиттери силерге полный консультация берет. Жакында биздин балдарыбыз ошол Турцияда окуп аткан балдарыбыз дагы окууну бүтүп келип калат, анда болсо мындан дагы жеңил болуп калат да. Азыр Кыргызстан боюнча азыр туугандар сортторду биз чектегенбиз, былтыры дагы келип айтып кеткенбиз. Анан туугандар ушул сорттор боюнча кичине маалымат алып алсаңыздар. Мына алма боюнча айтып кете турган болсок, суук жактарга ушул деңиз деңгээли 1400, 1500, 1300 деңиз деңгээлинен жогору жактарга туугандар биз кышка жей турган, кышындасы сактап жей турган алма отургузабыз. Ага Red Chief кирет, Golden Delicious, Granny Smith, анан Rose Glow деген ушул 4 алма. Ушуну бекем кармаңыздар. Кыргызстан боюнча сорттор аныкталды, и башка сорт отургузбайбыз туугандар. Мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith и Rose Glow деген алма. Ушул 1300дөн жогору жакка отургузабыз. 1700 метр, 500 метр, 600, 800, 900 метр ысык жерлерге биз деген Галавал деген алманы отургузабыз.
Анан кийин ошол Golden Deliciou'стен эрте быша турганы бар. Ginger Gold деген. Ошол 2 алманы отургузабыз. Ошондо мына июлдун 1-июлда ошол Сузактын анан мына ошол Нокендин шартында Шамалсай ушул зонада 1-июлда пышат. Ginger Gold деген. Аппак алма болот. Аябай дамдуу болот. Ginger Gold деген алма. Анан узакка сакталат. Буну холодильникке да сактаса болот да. Эгерде кокустан көбөйүп кетип өтпөй кала турган болсо, холодильникке сала коебуз. Онун эч эмеси жок. Тура берет. Шагындагы тура берет. Шагында дагы бышып тура берет, жакшына болуп. Анан экинчи алма кып-кызыл болот. Ал деген Галавал деген алма. Ошол летний алма. Ошол июлдун 15-inde бышат. Базарда алма жок, малда бышат дагы. Элдин бардыгы ушуга аракет кылат. Ушул сортторду эккиле. Анан кийин мына ушул Сузакты, Нокен, мына Шамалдысайда Приция деген өрүк эгиш керек. Приция деген өрүк 15 февралда бышат. Ошол сууктан эле акыркы баягы карлардан гүлдөгөн маалда сууктан алып калсаңыздар, Приция өрүк 15 февралда бышат. Күнөскананын ичине кылса болот, бирок баягы болгону 1 саат үшүк бар го. 1 сааттык эрте мененки үшүк бар го. Болсо 2 жолу болот, болсо 1 эле жолу болот да. Ошодон эле алып калсаңыздар, ошо гүлдөгөн маалда. Болду, силердики да анчын эмне кылыш керек? Мисалы үчүн 50 түп отургуза турган болсоңуздар, 5 сотик жерге. Мына ошол жерге аны деген мындай бир өзү специальный жукараак мындай күлөкөлөр бар, арзан. Бирок баягындай эмеси мындай кеткен да. Ошодон алып келип туруп эле ошонун үстүнө жаба койгула. Үстүнө жаба коюп туруп эле ар биринин түбүнө бирден шам жагып койсоңуздар болду. Ол силердики да. Бышат мына ошол Алабуканын наркы бетинде эле ушундай Прицияны отургузуп туруп 1 килограмм $4 сатып атышат. 1 килограммына $4 кардар бар да. Мына аз жерге көп түшүм, ошол жерден көп киреше алам деген адамдар ушуга аракет кылышыңар керек да силер. Приция, Рубиста, Магадар деген өрүктөр бар да. Көчөт бардык көчөттөр, турецкий көчөттөр бардыгы $4 бизде. Жаңгагыдагы бадамы, гилези, алмазы, сливасы, өрүгү бардыгы $4 туугандар. Биздин шартка аябай туура келет. Эрте бышар. Мына ушул лейлектен баштап туруп, мына таш көмүргө чейин отургузса боло берет. Лейлектен баштап таш көмүргө чейин. Sözümüzü karardı tarzı. O Tureski göçekte. Bizde buna 5 yıl burada şu Tureski çanaklarda otururuz kan. 25 yıl gelişimine 5 yılda ben böyle gerekti. Oşuların var ya alt korak. Halka tüyünden çıkar, üstü kurek. Tüyünden çıkar, üstü kurek. Oturguzup başlaganda ava. Biz aytkanbız, Chandler degen oturguzbagıla. Mına gölde dagı apkeli oturguzgan. Gölde dagı kuttum uşunda istoriya. Üstüne su urup ketet dagı, bıyılkı şaktарын urup ketet dagı, kayra bayagında Pavloniyaga okşop salt ete öyle düşüp kalıp atat da. Chandler bizge bolboyt. Kırgızstanга men dagı aytып atam. Chandler degen sort Kırgızstanга bolboyt. Kırgızstanга Faronner degen, Furnette, Frunkette degen zimni sortlar var. Kışты көтөрө турган. Анан кийин мен дегеле айтат элем, жаңгак боюнча айта турган болсо, туугандар, жаңгактын карлиги болбойт. Жаңгактын карлиги эч качан болбойт. 8-ге 4 отургузулат дагы жаңгак. Кайра ошо 20 жылдан кийин баягы 4 отургузулган жеринен ортосунан бирден алып таштайт дагы кайра 8-ге 8 болуп калат. Бул баары өсүп кете берет. Анан көрөктү мына ушул өзүбүздүн Жалал Абадта ореховодство деген институт ореховодство бар. Ошолордун идеал деген сорту бар. Зимага дагы жакшы түшөт. Мына ушуну отургузгула. Жери кимде аз боло турган болсо, ушудан пайдалансаңыздар болот туугандар. Анан шабдалы туугандар, шапталылар бар, эрте быша турган шапталылар бар, ушул июндун 5-лерине быша турган шапталылар бар. Ак шапталы бар, сары шапталы бар, кызыл шапталы бар. Анан кийин нектариндер бар. Нектарин деген жыңалак шапталы бардык түрүнөн бар. Шапталыга ограничение жок. Шапталы хоть 100 сорт болсо дагы, 1000 сорт болсо дагы шапталы отургуза берсек боло берет. Эч кандай бизге эч кандай зыяны болбойт туугандар. Шапталынын түрү менен отургузсаңыздар боло берет. Жетекчилер
Жерде дагы айыл өкмөттөрүнүн дыйкандарын да чакырган. Бүгүнкү күнү жаз жарыш болуп атат. Ошого сиздерге маалымат берүү үчүн атайын сакалдарыбыз. Биздин департаментке келди. Сизде маалымат бар да бул боюнча, колу дыйкандарга кагаздарды бергенсиз. Регистрация кылды кылбады, ким? Мен сіздің сөзіңізді да бөліп қойдым үшін, бұлатта біз дағы маалымат беріп. Ушул шабдалы боюнча айтып кетсек, шабдалынын аябай сорттору көп. Мына ушу Багдөлөт деген фирма ачылып, ушулар Турциядан 2019-жылдан бери көчөт алып келип атышат. Мына Кыргызстан боюнча булардан көчөт алып, отургузушуп, ийгиликке жетишип атышат да. Мына ыргалдуу багбанчылыктан, берки багбанчылыктан айырмасы эмне? Бирдей эле, окшош эле. Крипсондун высокорослый бар, среднерослый бар, и карлиги да бар да. Жанатандын дагы бийиги бар, ортосу бар, кичинеси бар да. Бирдей эле, мөмөсү бирдей. Болгону эле ушул нехитрый приспособления менен тамырды буу коет дагы ошол жерден же жарым өстүрөт, же толук өстүрөт, же болсо вообще өстүрбөй коет да. Карлик, полукарлик и высокорослый. Высокорослыйдан мисалы үчүн 1 гектарга 350 максимум алма бата турган болсо, полукарликтен 1200 алма батат. Карликтен болсо 4400 батат. Өзү карлик бакка эч нерсе жетпейт. Карлик бактын кесиши да оңой, обслуживаниясы да оңой, алмасын терип алыш бар жок оңой да, бирок ол деген кымбат проект да. Бул биздин обыденный адамга чөнтөгүнө оор келет. Ол деген 35-40 миң доллардын тегерегинде бүтө турган проект да. Полукарлик болсо, бул эмне? Тоскону 2 миң доллар, капельнисине 3 миң доллар, көчөтүнө 5 миң доллар. Мына ошону менен 10 миң доллар менен силерде полукарлик бир бак болот. Ошол полукарлик бактын алмасы, мисалы үчүн, күчүнө ушундай киргенде, мисалы 2006-жылкы алмадан отургузулган. Жераминди деген алмадан 5 коробка же 4 коробка алма алып атышат да. Бул 100 килограммдан ашык алма алып турасыздар силер. Бул деген 1200 көчөттү жакшы багып, астындагы, үстүндагы жакшына карап багып ала турган болсоңуздар, жок эле дегенде 100 тоннадан түшүм да. 100 тонна түшүмдү мына өз убагына келгенде 30 центтен сатып берсеңер дагы, бул деген 30 миң доллар акча болуп калат. Мына ошон үчүн туугандар ыргалдуу багбанчылыкка өтүңүздөр. Мына мисалга силер ыргалдуу багбанчылык менен силер ишке кириштиңер. 350 сомго көчөт сатып алдыңыздар дагы, мен болсо 150 сом менен баштадым. Биринчи эле чүй дегенде эле меники ушул 50 сомдук дары жейт да, бир жылда. Бир алмам 50 сомдук, 5 жолу дарылайм. Щитовкасы счет, анысы счет, бунусы счет дарылай беремин. Сиздин көчөтүңүзгө астынан эмне 2 килограмм биогумус берип койдуңуз, ошо менен кармап турасыз. Көчөтүңүз, мисалы үчүн, сизде иммунитет бар көчөтүңүздө. Паршага, щитовкага, да башка эмелерге иммунитет бар да, андан кийин бул деген мощный насос, баягы тамыры жакшы иштеген үчүн жалбырактары жоон болот дагы, зеленкасын курт өзү жеп бүтө албайт да, баары бир сезондо алып бүтө албайт аны. Баары жап-жашыл болуп тура берет, алмага дагы ончо зыяны тийбейт. Экинчи жылы дагы 50 сомдон дарыладым, меники 250 сомго түштү. Силер болсо уже экинчи жылы 4-төн 5тен алма алдыңар дагы өзүңөр жеп көрдүңөр, туугандарга жедирип көрдүңөр. Меники болсо годой эле дагы эле турат да. 3-чү жылы дагы дарыладым, уже меники 300 сомго чыкты. Силер болсо 3-чү жылы бир челектен алма алып койсуңар. 45 штуктан алма берет да, уже 3-чү жылы. Силер уже ашыкчасын 5 алманы өзүңөр жедиңер, 40-ын саттыңар да. 40-ы мисалы үчүн эң эле аз дегенде 200 граммдан болгондо дагы 8 кило, 10 кило алма саттыңыздар, ар бир түбүнөн. Бул деген 1 гектар бактан 10 тонна алма саттыңар. Алма, биздин алма, мына берки алмалары караганда, мындай 60 сомдон, 65 сомдон, 70 сомдон кетет да. Постоянно спросу бар. Себеби дегенде биз межсезонияны карап туруп иш беребиз да силерге. Силер мисалы үчүн келип эле, мен мына зимний алманы отургузайын дедим эле сузакка десеңиз, биз сизге бербейбиз аны. Ака, бул сузакта болбой калат. Муну деген пышкан маалда бир мыкшысаңыз аталасы чийип кетет. Бунун товарный вид болбойт бул. Эмнеге? Ака, бул жерге галавал эгиңиз. Мына галавал деген же жинжир голд эгиңиз. Мынанда пышат, алма жок болот. Бар жок жерде алма жок болгондо сиздики пышат, сиз мындай сатасыз деп сизге беребиз. Мына мен 4-жылга келдим. Меники дагы 350 сомго чыкты. Түшүм алдым болуптур. 7 жыл өттү. Силер уже 7 жылда багыңарды актап, анан 2 жолу уже түшүм алып туруп уже сатып бердиңер.
30-40 тоннадан түшім сатып бердіңер, сіздер деген довольный жүресіңер. Машина алдыңар, башқа жағыңарды оңдодыңар, той қылдыңар. А мен болса уже мен алмам 8-ші жылда алма береді, 2-3 алма береді. 9-ші жылы 10 береді, 20. А бирок ошо алманы мен қаяққа барып сатамын. Дүние жүзі Пепси, Кола, Фанта сұрап атса, мен Шоро, Атала, ана Мақсым менен кирип барам бұл базарға. Айтам, ана Мақсымды алып қойшылар. Ешкім танымайды ол Мақсымды. Мисал үшін қазақтар ичиши мүмкін, өзбектер ичиши мүмкін Атала, Мақсымды. А оны мен американецтерге, оны орыстарға қандай предлагать етем? Ичип көріп жүрсе кислятина дейді. Түшінбейді, білбейді. Ошол үчүн мен силерден суранамын, туугандар, дүние жүзүн карап иш кылгыла. Дүние жүзүн карап туруп, ошактагы кете турган сортторду гана отургузгула. А өзүбүздүн жегени, майлы өзүбүзгө жасай берели. Өзүбүзгө жегени огороддун мына үйдүн жанына эгип ала берели. Каалаганыбыз, атабыздан калган алма тура берсин, энебизден калган өрүк ам тура берсин, бар жогу тура берсин. А бирок коммерческий түшүмгө именно ушундай сортторду выбирать этиш керек. Азыр мына жаз келди, силердин өрүгүңөр турат. Жазда бышак өрүгүңөр бардык жерде өрүк бышып туруп, өрүктүн басы 12 сом, 13 сом, 15 сом, 20 сом болгондо бышат да силердин өрүгүңөр. Анан оны кимге сатабыз? А биз Сибир эмеспиз го туруу, биздин өрүгүбүз обязательно августта бышыш үчүн. А биз деген күнөөстүү жердебиз биз. Бул күндү пайдаланыш керек. Bunday gün Kazaklar'da yok, bunday günler ne? Rusya'da yok. Buna bizden bazarımızda Mongolia suravatı hazır. Kança olsa ne olsa bizge belgiledi odat. Ha biz sizlerge oşarlı uçurda biz sizlerge kağalağanın arsa et bereydi de odat. Bu bunday almastırıp dele gelir okat kılıyorsak olur. Hazır 2 günden beri 3 günden beri katı peregovor boluda. Kuday buyurup nasip etse uşul emeden şu Жаллабад облысында товардың бардығы şu Жаллабад облысында екен да. Қайнаулысы деле, жаңғағы деле, мистесі деле, бадамы деле жерден шығып атады да. Мен Жаллабадтан боламын, Абдулладан дейді. Менде 4 тонна мисте бар, менде 2 тонна мисте бар, менде мынанша қайнаулы бар, менде мынанша жаңғақ бар, менде мынанша бар. А бирок биз ала турганыбыз bir машинеден эле алабыздағы, а бул жакта эбегейсиз товар калып кетип атат да. Мына ушул эбегейсиз калып кеткен товарды мына ушул Жаллабад облысының губернаторы өзі сунуштап айыл чарба министрлигине. Бұл жерден баягындай машинелерге жүктөп барып туруп, площадьта bir жума ошол слива, кайнолунун бардык кактарынын түрлөрүн, жаңгактын түрлөрүн, мейизди, мистени сата турган bir апталык, 2 апталык ярмарка кыла турган болсо, ошону топтогон адамдар сатат дагы өзүнүн акчасын чыгарып туруп, кийинки жылга уже не булар заготовка кылат да. А базарга барсаңыздар, мына жаңгактын басы булар 85тен берип атат бизге жаңгакты. А базарда 150 сом экен, 160 сом, 200 сом экен Оштун базарында, Бишкектин базарында. Мына ошон үчүн бардыңыздар да айтам, туугандарым, силер отургузгула, бирок туура отургузгула. Кандай сорт керек болсо, консультация алгыла. Bir нерсени кармаардан болгон, bir көчөттү кармаардан болгон, бизге обращаться эткиле. Абдулла, не отургузайлы ушул чөлкөмгө, эмне кылат? Жериңердин анализин алабыз, суунун анализин алабыз. Мына ушул силерге кандай көчөт түшө турганын айтып туруп, ошону отургуздуруп, анан сатканы да жардам беребиз да. Бұл жөн эле мындай эле келип эле көчөт сатып же бир өзүбүздүн дары-дармекти сатып кетип калыш эмес. Именно Кыргыз Республикасында дагы бул постоянный ушул түшүп бизде үзгүлтүксүз дайыма болуп туруш керек да. Мен Туркияда жүрүп келдим. Туркияда алманын килосы 20 сом, 25 сом, 30 сом экен. Мен деген алмаларым эң кымбат базарда. Тизилип эле турат. Калашынча мандарин 25 сом мандарин. Апельсиндер бар жок төгүн чачын экен. Неге ушундай десе? Bizde специально deydi, uşul deydi, bağı deydi, bizden baldarımız jesin deyip, bizden emellerimizde uşulardın bardığın arzandatıp, uşul bardık Kırgızstan, uşul Türkmenistan'a, Türkiye'ye jette turgan neme kıltırıp bardan pikir kılgamız deydi. Uşul için bar çok bizde arzan deydi. Ha bizden bargan fasolderdin kilogram 500 so'm ekan. Bizden fasolder var mı? Ha fasol öse turgan yerler bizde tol turadi. Баягындай лоя, соя, маш жаман кымбат экен, шунчалык кымбат экен. Анан айтат, Европада дейт, будан 3 барабар кымбат дейт. Европада мына бу жерде 500 сом болсо, Европада 1,5 миң сом ушулар дейт да. 14-15 евро дейт. Шунчалык биздин продукциябыз ушу сенит этет экен да. Эми туңгуч президентибиз Аскар Акаев бизде БТОго киргизип койгон. Биз деген ошо Европанын бардык мамлекеттеринде мына Сузактын центринде туруп алып туруп, портер менен алма сатат го, дару сатат го, ошондой кылып
торговать ете турган бизге право берип койгонда. А буну биздин ушул органика департаменти, айыл чарба министрлиги ушуну келишимдерди түзүп туруп, мына биз дагы азыр эми шор кымбаттап кетти. Шор кымбаттагандан кийин биз бардыгыбыз ата усул, ата методко өтүп туруп, мурдагы өзүбүздүн ата бабаларыбыз азот салбай эле, башка бир нерселерди сеппей эле, ошордон жакшы эле түшүм алып жүргөн. Себеби дегенде ошол малда энтомофагтарды биз кырып ирбеген элек да. Азыр мисалы үчүн прицид, гербицид, фунгицидтерди алып келип туруп сеп атабыз. Мына мынерде мына департамент органического хозяйства мынерге 1 гектарга энтомофаг берсе, жанындагысы химиялап койсо, бул өлүп калып атат да. А биз ошо сепкен жерибиздеги бардык көчкөчтү, алтын көздү, габрабракен, афилинус, амбилисиус бардыгын кырып жок кылып атабыз биз. Өрттөп атабыз ошолорду кадимкидей. Бизге көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок биз өтө чоң зыян алып келип атабыз. Өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасына биз өтө чоң зыян алып келип атабыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды суранам, туугандар, ата усул. Мына жөн эле кыкта аласыздар. Кыкта алып туруп эле жанагы аябай суудан куюп туруп, үстүнө бир чөп менен бир ошондой кийиз менен ошону менен жаап коесуздар. Эски бир паластар менен жаап коесуздар. 2 айдан кийин баягы капкара болуп күйүп калат. Капкара болуп күйгөндөн кийин ошонун ичиндеги бардык бизге керек эмес микроорганизмдер, бактериялар ошолордун бардыгы бизге керек эместери, уруктар ошолордун бардыгы мындай бизге керектүү формага өтөт дагы. Анан биз ошону жерге иштетсек болот, бактын түбүнө салсак болот, огороддун помидорго бар жокко иштесек болот. Мына азыр күн өткөн сайын туугандар, күн өткөн сайын элдер бардыгы түшүнө баштады. Мына пандемияда көрдүңүздөр. Эң керек нерсе адам үчүн ден соолук экен да. А ден соолук бул иммунитет менен болот. А иммунитет болсо ушул таза тамак аш менен келет да. Мына таза тамак ашты кыргыздар мактап туруп, эң органика жаңгакты башка жака сатып беребиз дагы. Анан кийин Россиядан келген бир болбогон бир нерселерди, пластмассага окшогон жасалган нерселерди жеп атабыз. Жылдан жылга ушулардын бардыгын изучать этип, мына биздин мамлекетибиз бөгөт коюш керек. Кадимкидей тамак ашка бөгөт кое турган мезгил келди. Себеби биздин азыркы жеп аткан тамактарыбыз бизге толук зыян болуп атат. Өзүбүздөн чыккан продукцияларды биз арзан баада башка бирөөлөргө берип атабыз. Мына таза салды берип атабыз, мистени берип атабыз, жакшы өзүбүздүн бадамды берип атабыз, өрүктү, кайнолуну бар жок жакшы нерселерди башка мамлекеттерге берип атабыз дагы. А өзүбүз ош жактан келип атат мына. Биз ойлоп атабыз, биз олейна ичип атабыз, баягындай майларды ичип атабыз деп. Бул глицин деген вещество бул, нефттен алынат. Россияда ончо семечка жок, Афганистан, Кыргызстан, Тажикстан бар жок да обеспечить эте турган ончолук дыйканчылыгы жок Россиянын. Бул глицин деген, бул бизге зыян. Ошону ичирип атат бизге. Андан көрөктү мына өзүбүздүн мына пактанын майын сыгып алып ичкениңер ошол 1000 эсе бизге пайдалуураак. Жөн эле ич майды пайдаланганыңар жакшы. Анан мына Россиядан келип аткан бардык маргариндер, бардык быштактар, бардык ошол сырлар бардыгы пальманын майынан жасалат. Пальма деген майы 3кө бөлүнөт. Бирөөсү дариликке, экинчиси адамдар иче турган кылып, үчүнчүсү ошол пальманын сыртын, кабыгын сыгып алып туруп, анан ошону майдалап туруп, ошонун майын сыгып туруп, ол майдын 1 литри копейка болот экен да, цент. Аны деген чоң баягы машина строительный, кораблестроительный заводдор ошол тетиктери баягындай заң баспаш үчүн ошакка иштетет экен. Аны болсо баягы предпринимательдер алды дагы ошол бизге жөнөтүп атат. Мына азыркы Порошенконун бардык заводдору, мына Казакстандагы Баян Сулуу, Рахат, мына Россиядагы Кировский, Бабаевский бардыгы туугандар ошол пальманын майы менен иштейт. Силер эч качан ошактан келген бир дагы продуктага көңүл бөлбөңүздөр. Биздин өзүбүздөн чыккан какты жегиле, өзүбүздөн чыккан жаңгакты жегиле, ден соолугуңар жакшы болот. Анан кийин кубаттуу болосуңар. Азыр мисалы үчүн мен атам азыр 75ке чыкты, огородко чыгып кадимкидей иш кыла берет да. Атам эч баягындай бир да кола окшогон бир нерселерге вообще демеси жок да. Кой немен батыштын окатын кой. Жөн эле мындай, постоянно мындай кара нан жейт. Ошол себептен ошол аксакалдын ден соолугу мыкты да. Ол жасаган ишти биз жасай албайбыз. Бардыгы тамактан болот. Биз оозубуздан эмне кирген болсо, имандын жарымы ошол. Азыр молдаларыбыз деле, башкаларыбыз деле отурат дагы бир дасторкон жайылат. Ошол жерде отуруп алып коровканы деле жеп атат.
Порошенконың қантын желеп отады, бар жоқ жеп отады. Ал жерде болса чочкодун майы кошулган канттар бар да. Ага көңүл бөлүш керек. Мына 5 убак намаз окуп атабыз, дуабыз кабыл болбой атат деп кыжалатпыз. Бұл жерде тамақты тазала немеге келгенде біз жоқпыз. Өзіміздің өндірісті қолдауға туғандар. Ең бірінші біз өзіміз толық Қырғызстан қамсыз қылмайынша біз егеменді бола албайбыз. Себебі дегенде нанды қысып қойсам не қылабыз деп айтып отыр. Турам, бұл жақтан болса мына келбей қалсам не қылабыз деп отырмыз. Бізде болса иштеткені жарамды 3,5 миллион гектар жеріміз бар. 3,5 миллион гектар жеріміз бар. Мына ошону иштеткени бардыгыбыз далалат кылышыбыз керек. Эң биринчи кичинеке өзүбүздүн огороддон баштайлы. Мына үйгө баргандан кийин эле бүгүндөн баштап планировка кылгыла. Үйгө бардыңарбы? Мына ортодогу мына 10 сотык жерди ээлеп турган жаңгакты эмне кереги бар? Будан 2 кап жаңгак алсам мени. Бунун эмне кереги бар? Жөн эле турат. Мына теректин эмне кереги бар? Мына терегеге койдум 20 жылда жетилет экен 5000 сомго сатат экен. Анан көрөктү бугунун ордуна бир слива эгип коеюн. Жыл сайын 1000 сомдон киреше берсе 20 жылда 20 000 сом киреше берет экен. Анан бир теректин ордуна эмне 5 та слива болот экен. Бунун деген 100 000 сом болуп атпайбы? Деп өзүңөр планировка кылсыңар керек да. Мына биздин дарактар үчүн көп жердин кереги жок да. Көп жердин элик даракты мисалы үчүн 5 сотык жерге батырып койсо болот. 5 сотык жерде огороживать этип туруп эле азыр эмне көп шланга көп. Шланганы баардыгын соединять этип эле бир жерден өзүңөр кранитти ачып кире турган кылып койгула. Даже карлик кылып алсаңыздар болот да. Өзүңөрдүн үйүңүздөгү эле зымпындарды, өзүңөрдүн үйүңөрдөгү стойкаларды бир жерге көмүп, тартып, зым тартып, карлик кылып алсаңыздар болот да. Бул помидордой эле нерсе болуп атат, карлик кылып алсаңыздар. Помидорду элестеткиле кандай шыгырап алат, ошондой эле алма, ошондой эле боло берет. Сливасы деле ошондой боло берет да. Карликке өтүш керек, полукарликке өтүш керек. Бизден бул аз жерден көп түшүм алуу, аз жерди жакшы иштетүү. Анан кийин буну дарылаш аябай оңой да. Чоң дарактарды чыгып алып, үстүнө чыгып алып аралап жүрөсүң да. Биягын түшүрүш керек, ана эски шактарын вообще ала албайсың. Ал жактан беркини болсо, мында карап туруп эле, мына 3 жыл түшүм берди. Демек, мынаны алып коюш керек. Этип алып коесуңар. Так мына 1 жыл түшүм берди. Анан астынан болсо дагы битте шак кой берип коюн. Мына пышканда 2 жылдан кийин, мына бүткөндө мына бере баштайт деп туруп, жазындасы мына кырып коесуз, тырс этип коесуз, мына бере берет түшүмдү. Бул деген биздикилерди болны калтиктеп кыркып ар нерсе кыла беребиз го. Буда андай эмес. Буда көп сабак албайсыңар, таныйсыңар. Мына 2 жылдыгы, мына 3 жылдыгы, 2 жылдыгы тура берсин, 3 жылдыгын алып коеюн. Мына болсо өзүнчө бу жерден эркектеп кеттир, эркектерин алып коесуңар. Эмеси өтө оңой да. Обслуживаниясы. Дары чачыш, түшүмүн терип алыш, анан бунун орусун дагы тез эле билип аласыңар. Бир жери оруса эле сразу билип аласыңар да. Эми туугандар болду, аксакал суралып калды. Бериң. Мына сиз азыр айбадан жанагы карлик боюнча. Бир жерге эгип бир неме алган ушу биздин Жалал Абад облусунда же Сузакта ушундай жер бар, ошол жерге өткөргөн жана сортторду жазып алдык. Ушуну эгип бир жерде көрсөткөн жериңиздер барбы? Бар. Сузактын өзүндө полукарлик дете бир 30-40 гектардай бак бар да. Ошол жерде. Биздики көбүнчө эле Ош тарапта эгилген. Ош тарапта бир эле жерде 70 гектар, 60 гектар, 30-40 гектарлык бактар бар. Эгерде ким кызыгып, действительно барып көрөм дей турган болсо, биз бакка апарып көрсөтө алабыз. Мына ушул быйылкы түшүмү, былтыркы түшүмү мындай болду деп экскурсия кылып барып келсеңиздер болот да. Бул жонайга өргөн анча эффективный болбойт. Андан кийин жана жаңак деген сөз турайда скульптура, мына Караев деген Карадарыялык киши бир жигит келип ушинтип бизди чогултуп Түркиядан бир түрктү алып келип сүрөттөрүн эме видеолорун көрсөтүп мен оюнча о бала деле күйдө өсөт. Анан мен ошо лейинде иштейт элем аэропортто. Бир 30-40 гектар жерге адамдар бүт ограждение кылып эгип ошо сөзгө ишенип. Анан ошолордун баары күйдү да азыр. Не дегенде ограждениясы өзү эле канча 1000 сом. Ал көчөттөрдө ошо бир долларды айтып аткан, ошол убакта биз жазып неме. Кызыл Сеңир деген жер барбы? Бар. Ошол жерде азыр 70 гектар бак баштадык. Мына сиз жакшы теманы баштадыңыз, ушуларды өстүргөн,
неме жүрген жер болса, өрген жақсы да. Ава, сіз мен сөзіме құлақ салың, ава. Ошаны айтып. Рахмат, айттыңыз, ұқтым. Ава, 70 гектар бақ башталып атады, Қызыл Сеңгерде. Біздің көчеттер келіп отырғызып атқаннан баштап наблюдение қылғыла барып, көргілі, Қызыл Сеңгер алыс емес, шарға жақында. 70 гектар о жерде бақ башталып атады, біз о жерге алма отырғызып атабыз. Адырда. Тосып тұр бала, раса соның қылып тосып, даярдап тұр жерде. Мына ошол жерге 70 гектарға бақ башталып атады. Барып, сіздер менен номерін сұрағыла ошол баланы. Ана мен өзімнің номерімді жазып алыла 0550 20-00-07. Сізге сұрам. Азыр сіз айттыңыз, бұл бізден, именно ошол бізден, Сузактан жоғары жаққа зонаға. Голден делишес, ретчи, дағы айсотты айттыңыз? Гренисмит. Бұл отечественный сорттарды азыр сіздер мені қылсаңыздар болмайды. Семеренко, розмарин, голден деген. Мына şu біздің зонаға, мен үшін Лейн аэропортта болам, бізде 200 гектар бақтар. Ошонда карликте бар болчу, сокросында бар болчу. Азыр ошол сорттор голденде жок болуп кетти да. Азыр базардагы алманы жесек, андай ширин эмес. Себеби башка сорт менен уже арзандаштырып болуп калды. Бул бир. Экинчиси, азыр şu сиздер айтып аткан көчөттөрдү каяктан алабыз? Мына жердеги көчөттөр мен 2 жыл ектим, өзүм практик. Мен деле кырмам. 2 жылда 1 жылда курап калат да. Груша дегип көрдүм мен базарда. Жүзен сол. Алма дегип көрдүм. Курап калды экен. Кайерге ектиңиз эле? Бисапкозда жердин астынан суу канча метрде чыгат? 80'den 120'den aşağı. 80'den 120. Sazlağı emес, жақсы жер екен да. Биздики жүзүм менен вообще алмага аябай шарт жакшы. Просто ошол отечественный сорттор азыр жок болуп кетти. Эми туугандар, отечественный сорттордон мына азыр сиз Семеренко токтолдуңузбу? Семеренко алмасы бая мен сизге айттым го, көк алма, Гренни Смит деп, ошодон алынган өзү. Гренни Смиттен чыккан алма Семеренко деп, ошондо Мичурин ошодон аргындаштырып чыгарганда, мына Сибирдин шартында өссүн деп. Биз Сибирдин шартында өсө турган алманы алып келип мынау ысык жерлерге дагы отургузуп алып атабыз да. Мурдагы погодага караганда азыр не градус деген о 80-жылдарға қарағанда 2-3-4 градусқа чейин азыр күн ысыды. Мына азыр кышка бола бере турган мына ушул Оштун тегерегинде деле Соң, Джонатан, Берки Крипсон деген алмалар бола берчү. Азыр андай болбой калды. Күн ысып кетти да. Күн ысып кеткенине байланыштуу азыр биз бардыгыбыз мына летний сортторго өтүшкө мажбур болуп атабыз да. Силер жакка мына сиздин алмаңыз боюнча айтып кетсем, мына Golden Delicious. Golden деп атасызбы? Golden, сары алма. Ошол эле Golden Delicious, ошол эле сары алма. Кызыл эмес. Golden Delicious сары алма болот. Анан Red Chief болсо, именно ошол Red Chief деген алма, ушу 3 алмага токтолуп кетейин. Red Chief деген алма. Ава, сизден сураныш. 5 минут үндөбөй турула, анан сизге сөз берем. Golden Delicious деген алма, бул сары алма болот, ширин болот, жечтүү болот, аябай жечтүү болот, постоянно сочный болуп тура берет да. Сактаганда устойчивый. Сактаганда дагы устойчивый. А Гренни Смит деген алма бул көк-мөк болот да. Буну Сибир аябай жакшы жейт, буну сата бере турган алма да. Анан буну Red Chief менен эмени Гренни Смитти күзүндөсү жесең бир престелген картонго эле окшош болот да. Булар холодильникте бышат турган алмалар, зимний сорт болгондугу үчүн. А Red Chief'тин капатасы болсо ошол эле биздин ошол превосходдун менен эле ошол эмени баягы Крипсон бар го, ошонун ортосундагы алма да. Каркочкул болуп кеткен. Анан холодильникте жатышы дагы жакшы. Дүйнө жүзү тааныйт. Ошол себептен мына Францияда 2 эле алма отургузат да, Golden Delicious менен эле. Ошол Red Chief. Крипсон Джонатандын бир түрү да. Ошол кызыл, көк, сары алма. Анан буну дүйнө жүзү тааныгандыгы үчүн биз элдер кыйналбай сатсын деп сунуштап атабыз. Анан кийин биз эгерде дүйнө жүзү Крипсон сураганда бизде Крипсон көчөт өтө көп Турцияда. Джонатан дагы бар. Эгерде калоочулар болсо биз ошол сортторду дагы алып келип беребиз. Ошонун эле карлигин, ошонун дагы полукарлигин алып келип беребиз да.
Эгерде кимде крипцияны отургузам десе, дүйнөгө сатыш боюнча мына евронун курсу доллардан biraz жогорураак болгондой эле Редшифттин курсу Джонатан менен крипцияга караганда biraz өйдөрөөк да. 10 сом, 20 сом өйдө жүрөт. Ошон үчүн биз базар бап кылып атабыз да. Розмарин билесиңерби? Розмарин. Анан бул стаканчик деп коет бизде. Мына ушул алмалар ушулар сакталып айтып устайчу. Болду экен. 3-тө өтөтөбүз, 3-тө өтөтөбүз. Кудай кааласа. Булар эмкеге илгери сотпода biz косоп ушул соттор Биз өзүбүздүн балдар менен сүйлөшүп, маслихат кылып көрөбүз. Кандай ушул сиздин вопросуңуз боюнча көтөрөбүз. Өткөндө бир киши айтты, Абдулла, ушул сен алмаларыңа кошуп, ошака бойканын немесин апарып, бойка жасатып бербейсиңби? Мына азыркы бойкаларда бир-эки жолу улагандан кийин баягы кыры бар го четиндеги. Ошо кыры жоголуп кетип, андан кийин эзилип калып атат дейт да. Эки жолу улагандан кийин. Ошакта бойка деле мына сонун кылып алып келип бербейсиңби дейт да. Бойка делечи. Азыркы чейинде жакшы көрүнөт да бойкалар. Бул эми өзүнүн максы таза сорту керек да. Болду, эми алма жөнүндө токтоттук. Теги жигит бир мага суроо берди. Не деп суроо бердилер? Шорсуга болот. Шорсуга туугандар алмурут менен биалма отургузуу керек. Шорсу, шор жерлерге. Ошондой сорттор бар. Сорттордун кимин жери шор боло турган болсо, обращаться эткиле биздерге ошо шорго түшө турган тамырлуу айва менен алмурут беребиз. Жакшы алмуруттар бар. Айва билесиңер, биалма беребиз. Эшме деген сорту бар. Ошону беребиз. Эшме сорту берки биздин биалмага караганда фруктозасы да көп, и сочный, жакшы алма болот. Ошол шорсуга. Bizde аябай катуусу айтат. Мына азыр уже майдан баштап, азыр бизде вообще чаң чыгып, азыр эле чаң чыгып. Ысык жер. Мен азыр бул ошол жерден кичине бага өстүрөм деп, ограждение кылып уже тосотам азыр шүкүр. Bizde аябай ысык да күн. Жазында таштата 45 градус, 50ге адып башта 50ге чыгып кетет. Ошого устойчивый бир көчөтө деген бир ой келет, жакшы семинар болуп калып ошо экенде. Мен азыр оюм боюнча баягы экспорт же болсо башка сатууга чыккан базарга жакшы ала турган мисте ушулар сорттор керек болот да мага. Мисалы үчүн мен ушундай эксем болсо, алма бизде бас керек. Кут басатта анан кийин ысык. Анан бизде жер жүрөт. Жер деп айталы ысык жер да. Ошондо баягы бизде көп нерсе курuyт да. Анан помидор сандырда эле ошондо бизде кыйын ошондо болот. Ошол тууралуу бир маслихат берсеңиз, мен ошо алдырга не эксем болот. Ал мен бизде экенин деп атат элем, алма мен уже чаппай калдым да, алма эким керек калды. Жүзүн эксем деп калдым. Жүзүн ысыкка баягы жакшы болот, шамаллакка деп. Суу маселеси Суу маселени демеден асты болот, насос майдайын да. Ошо жер демеден айылдан астана. Деме мисте жөнүндө отурабыз. Мисте жөнүндө булар эгер не болгон болсо, илажы болсо, баягы эртең ала турган, түшүмгө кире турган нөмөр, же болсо улана турган болсо, ошо жакшы болот деп атат. Эртең көчөт бийигирээк болсо, астыга көлөгө түшүп, асты аз болсо мундулук кармаш керек болот да. Ошол менен маселеден sonra айтып калдым. Поликарликтен сиздер жака эрте быша турган алма отурсаңыз боло берет, алмадан качпаңыз. Алма отурсаңыз боло берет, гилес отурсаңыз болот сизге. Слива отурган эрте быша турган 15 майда быша турган сливалар бар. 15 майда бышырсаңыз сиздики ошо турган жеринен эле өзлөрү 80 сом 70 сом кылып алып кете берет. Мына күндү пайдалангыла да. Күн ар жерде боло берет мындай күн. Мына өзүңүздөр билесиздер, bunday gündü, anan keyin bunday mineralдуу, anan keyin биздин сууларыбыз мөңгүдөн түз келет, ушундай жерлерди биз туура пайдалана албай атабыз. Ошол жерге арпа, сулуу же бир нерседен жасап койгондон сен сала мен сала окат кылып азыр ошон үчүн 1 миллиондон ашык кишибиз сыртка чыгып кетти. Себеби дегенде иш билги мындай бир жолун көрсөткөн бир организация керек болуп атат. Ошо холдинг ачайлы деп аракет кылганыбыз ошондон. Холдингке бардык. Ушул отургандардын бардыгы мүчө болот. Ол жерде көп мындай иштер болот эле да. Анан самый главный, Кыргызстанда азыр акча бар. Акча алхамдулилlah. Средства бар, жетиштүү.
Kırgızстандықтардың бар деген құрсағы тоқ, нормально. Бізде болған азыр илим менен тажрибасы жоқ, қиналып атабыз. Мына әрбір айыл өкмөттөн жоқ эле дегенде бір 5тен агроинженер окутуш керек да. Агроинженер деген бұл деген бар жоқты, өсімдікті жөнінде мындай. Жөнінде мал білгенде, ветврач мал білгенде билет да бұларда. Мына азыр Түркияға мен өзім баламы ушу Москвада иштеп жүргөн жеринен жумуштан чыгарып, окууну бүтүп кеттилер. Ветврач болуп. Ошол эмеде Подмосковьеде бир жерде бир фермада иштеп аткан жеринен айлыгын карабай, ошо 80 000 айлыгын кечип, апарып азыр ошол Түркияга жайгаштырып, азыр окуп атат. Биринчи жылы подкурс окуйт экен, биринчи азыр түркчө окуп атат, англисче, анан кийин ошол өзүнүн багы мындай кире турган предмет подкурста жүрөт азыр. Окуп атат. Мына ошо менин баламын жанына ким баласын ошакка окуталат. Балдарды азыртан 5-класстагы балаңыз болобу, небереңизби алгебраны жакшы окуткула. Алгебра. Эң жакшысы бул алгебра. Анан кийин англискийди окуткула, ошакка биз окутабыз. Анан сиздикиндей вопростор болуп калса, олар решать этилет. Мына сизге азыр гилас, эрте быша турган гиластар бар. Эрте быша турган шафталы бар, эрте быша турган слива бар, эрте быша турган алманын сорттору бар. Мына ушуларды сунуштаймын. Жок, мен жалкоомун. Мага жөн эле ушул күздө пыса эле боло берет десеңиздер, апрелден кийин гүлдөй турган бадам бар бизде. Бардык үшүктөр уруп, бар жок өтүп кетет, үшүк алды болду. Сары кары жайт, баягы каттуу жаңгыры жайт, үшүк урат, дол урат, болот. Анан 10 апрелден кийин гүлдөй турган бадам бар бизде. Мына ошо 1 гектарга 660 штук батат, мына ушуну отургузуп алыңыз. Жок дегенде 5 тонна бадам алып сатасыз да. Азыр бадам эң арзан бадам 200 сом. Эң арзан бадам 200 сом. Мына ушуну бардыгы көчөттөр 4 доллардан Ошко барасыздар, Ошко ким тойго барып жүргөн болсо, четте Эльдорадо Гранд деген ресторан ачылган. Ошонун жанында логистический борбор бар. Ошол логистикалык борбордо ошол жерде холодильниктен сатылат Түркиянын көчөттөрү. Азыр биз заказ эле алып атабыз, заказ алып мына 3-чү машина формироваться этип атат. Ким эгерде отургузамын, ушундай мага груша керек, шор жериме, же болбосо мен ысык жериме эрте быша турган мына керек, тигил керек, же болбосо мен тоо тараптамын. Мага деген мындай кийинирээк Биссадагы боло берет дей турган болсо, фундук бар. Фундукту ким билбейт? Фундук аябай жакшы өсүмдүк. Мына эмеси дагы 600 сом, 700 сом бар ашы. Фундукка өткүлө, фундуктан коркпогула. Фундук ошол эле биздин эле жаңгак да. Жаңгак. Ушунчалык сонун ширин боло деген баягыдан Европада баягыдан шоколад жасайт экен да. Кофейни бар экен. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, изденүү, анан жаңылануу. Болду эми арпаны эгип эле, кечке эле беде ошону менен отура бербеңиздер туугандар. Анан кийин мына дагы бир айта турган нерсе, туугандар. Мына бизде Кыргызстанда товар өтө аз экен да. Ошентип бир немеге токтолду. Ошол жерге агроном чакыргыла. Русланды бизден баягы Багдойлоттун агрономун чакыра турган болсоңуздар, Руслан келет дагы, келип туруп, полный ландшафтты карап туруп, мынандай эккиле, мынандай кылла, мынандай кылла, мына. Но предварительно ошол жерден 4 жеринен казып туруп, мындай ушунча казасыңар, мындай. Мына жарым метр казып туруп, анан мына ушул слой менен лопатка менен түз түшүрүп туруп, ошо жарым метр почваны алып бересиңер. Алып туруп 5 жерде, ортодон бир, 4 жагынан 4 кылып туруп, ошону почваны алып, аралаштырып туруп 1 кило салып жөнөтүп бересиңер. Ошо 1 килодан полностью немесин чыгарып берет. Мына Жалал-Абадта ham ачылды, өзүңөрдө. Кече уктум да, Жалал-Абадта дагы ошол анализ чыгара турган эме ачылыптыр, жер анализи. Мына ушуну пайдаланыңыздар туугандар. Жер анализи жок, силер жөн эле баягы кандай десем, больницага барып туруп эле, силерге анализи жок эле, мен ооруп атам дейсиңер, силерге анализи жок эле, ол башка бир дары берип койгондой болот да. Жалал-Абадта кайер точно билбейсиз го? Ачылыптыр, точно билбейм. Бирок эмеси, адреси ушул айыл чарба департаментинен сурагыла азыр, ошол билсе керек. Бир гана жер бар беле, кыркалышлактар. Анын адреси бердим. Bir yerге kurulup atат rayonga. Жаңы kurulup башталды. Жер бердик азыр. Берет. Ошол азыр силер айтып аткан көчөттөр бүт эле доллар менен айтпасаң, доллар менен айтпасаң, мисалы үчүн бизге жаңы баштап аткан, мен азыр ушу ограждение менен сетка менен уже 300 000 тегерек болуп атат да. Мен азыр 1 километр
geçen desem 1 kilometre 700 metre bolup yani avar uşa koyatkan rezervuar uşa koyatkan alıp bolot da şlangası azı kımbat dollar kımbatlap ketти temir kımbat bolot var ana ошого bir kandaydır bir bizde şu nemelerden жардам var misal üçün azı köçötten otafema bana suğa çıkargan motorlar glubokий motorlar bizde layga soğan arıktan alsak ayakkabı motor tezeli öğrettik. Ondan motorlar yok olacak da. Eğer olsa olduğunda daha жақсы болса. Сағыз электро айтышыңыз керек эле. 40 миң көчөттү патериализация 1 жылга таркатып жүрмүш. 40 миң көчөт таркатып жүрмүш. Патериализация. Ошондой болсо жақсы акчасын бере турган уже берип таштады. Эми мен түрктөрдөн 400 миң көчөт сурадым эле патериализация. Олар 40 миң берип койду. Келерге 200 миң чыгарабыз. Одан кийинки жылы дагы кошобуз дагы патериализация. Жөн эле көчөттү алып барып эгип аласыз. Ошол акырын берип коебуз да. Ошондой болуп атабыз. Эми башында ошону сал мен Facebook'ка бар жокко эйлан кылганда эле сразу кайрылыш керек эле да. Ошону мына шустрыйлар шап-шап алып коюшту. Эми биз ошону башында бир ушундай неме бирөө 7 миң сураса сразу бере коюпбуз да. Ошону жок миңден деп бөлүп бербеппиз деп калдым. Ошондо 40 адамдын ажатын ачмак экенбиз да. Азыр 3 миң, 6 миң, 7 миң кылып алып алышты. Кандай жакшы болот эле. Мен дагы жан дилим менен ушуга мен сизге окшогон мына ушул жерде отурган бардык акелериме, өкөлөрүмө бардыгына мен жардам берейин деген эле оюм бар. Мына мен Туркияга бардым, ошол жерде бардык Туркияда канча область болсо, канча район болсо бардыгы менен мамиле кылган. Ошондой бир тарым.ком деген бир эме менен байланышып келдим. Алар айтат да Абдулла Ташиевич эгерде мамлекетиңер мойнуна алса, ушунча 50 миллион көчөттү биз элиме таркатып берип 3 жылдан кийин пулуну жыйып бере аламын деп мамлекет мойнуга алса, биз жан дилибиз менен барып беребиз. Бул деп 50 миллион көчөт деп бизде килем чоң ушунча жасап атабыз. Эгерде силердин элиңер аламын деп мамлекетиңер ушуга жоопкерчиликти алып бизге жардам бере турган болсо дейт. Бизде биринчиден де жүн менен алган даярбыз дейт. Жүн. Ичкимге кереги жок жүн. Анан кийин фасоль менен ошол бак кылып туруп, астына фасоль эгип туруп, ошону фасоль менен расчет кылсаң болот да. Маш менен, лоя, соя ушун менен расчет кылып. Асел жаңгак деп атат да. Ушу мына биз мамлекетибиз ушуга барып мен ошол айлык кимисине жолугушун билбейсиң да азырча. Бардык эле занят. Бардык эле лента кесип аткан, нембелени кесип аткан, түшүнбөйсүң да, бардыгы занят да. Ушундай элге пайда бере турган элдин 500 миллион көчөт чыгарып берели деп атат. 500 миллион көчөт жылыга Кыргызстанга келип эгилсе, 500 миллион көчөт кийинки жылы, одан кийинки жылы түшүм бере турган болсо, бул деген элге балабой продукт өсөт, Кыргызстандын реальный өсүшүнө алып келе турган нерсени булар мüşahede этип атышат да. Бул эми билбейм эми. Мына көрдүңөр, ушул биздин ачкөз чоңдордун айынан мына Дамас кетип калды. Башка жакка турабы? Мына бизге курула турган көп, бизге курула турган нерселерди чоңдор, премьер-министрлер, башкалары маржа сурап коюп туруп качып кетип атат да. Азыр буларды келдиргенден да коркуп атам да. Бизге эмне бересиң десе, байгылардын астында жаман уят болосуң да. Келиштен да коркосуң биздикилерге. Мына шанс турат бизде. Азыр бир эле о сөз, премьер-министрдин бир эле о сөзү болсо, болду мен жооп беремин, кыжалат болбой келе бер. Анан кийин ушундай банкка ушундай буйрук бериш керек. 1%-тан ашырбагын деп айтыш керек да. 1%дан. Ол 1% ошол сенин жазган кыздарыңдын айлыгына кетсе, башка эч нерсе 1 жылдан кийин анан төлөп баштаса, 2 жылга бөлүп кой ошо $4000. 1 гектарга $4000 көчөт кетсе, ошо 4000ди ошол 24 айга бөлүп койгун деп ошондой кылса, эң сонун болмок да. Булар айтып атат, пожалуйста, иштейбиз деп атат. Техника десе техника берели, дары чача турган мини трактор бардыгына лизинг кылып, силер менен Кыргызстандын айыл чарбасын көтөргөнү бир чоң бир мындай күч болот эле да, ошол тарым.ком менен сүйлөшсө. Булар менен сүйлөшүп, неме кылып отуруп анан кийин баягы Zaten bak kızdın nemesi ayı 4 günde мәлім дегенде için iri oturasında olurdu sözünü okup. Olur bilbeydi de bizdeki bunday korrupsiyonu düşünbeydi de. Olur da 7 gün жүрдү ме? O yerde 1000 деген полициясы жүрөт, 1000 деген
jandarmeriyası жүрөт, миң деген. Бирөө келип, сен каяктан келдиң? Не кылып жүрөсүң? Бу жерде деген сөз болуп атат да. Каяктан келдиң? Не? Барсаң эле, ассаламу алейкум. Не каалайсың? Андай-мындай. Кыргызча сурайсың. Кыргызча не дейт? Казак дейт. Кыргыз десең, шарт кыргызчаны сүйлөп, сага кыргызча жооп берет. Ошондой, уже шунчалык эмесин. Эмен кереги жок да, уже жаныңа бирөөнү эсип жүрүштүн кереги жок. Телефонда сүйлөйсүң, ол перевод кылып атат, берип, салып, курсаң койгузуп, же жаткызып, тургузуп, болуп бара берет. Бир бекерчи жүргөн адам жок да. Ошолор айтат да, кыргыздар дейт. Силер дейт, биринчи дейт, эң биринчи бак отургузгула дейт. Биз мына бак отургузуп, мына зайтун даракты отургуздук дейт. Biz de Европаны deyt, şu menen жеңдик, biz kılıç menen deyt, bara verip jindi olup kettik deyt. Amına deyt, produksiya menen жеңдик bulardı deyt de. Bak oturguzgula kırgızlar deyt. Ne kılaysa, ne verse oşonu oturguza verirler, bar jokka klienti var deyt. Bar jok satılat, bar jok jeylet deyt. Hiç jerde kalıp kalbayt deyt. Şunçalık önügüptür, demi 30 жылда. Bağı biz önügü biraz жүргөн малында bular kıynalıp atkanı kendine de. Mına oşo 90 жылдан баштап булар ошо 30 жылда ушу даражага жетишти. Мына ошого бардыңыздардан суранам, туугандар, бак отургузгула. Ким бак отургузам эле деп ушул аракет эле болсо бизге жолуккула. Биз жолун көрсөтөбүз, кантип капельный коюшту үйрөтөбүз, кантип астына азык беришти үйрөтөбүз, бардыгын колдообуздан келишинче силерге жардам беребиз. Анан өзүңөрдүн багыңардагы баягы түшкөн баягы ооруларды мына сүрөткө тартып, группага таштагилер. Мындай болуп атат деп, биз ошолор менен күрөшөбүз. Ошолорго дары жазып беребиз силерге. Мындай кылсаң кутуласың деп. Суроо. Bir ideya yapılanday da taksak. Ошол 50 bin göçöttü. Ошо Турциядан алып келгенден көрө, о бизде мамлекеттин жерлери бар. 40 гектар, 45 гектар госсот участок дегендер. Ушул жерде өстүрсөк болбойбу ошолор? Aka, bu jönde ben ошол как раз эгер ошол көчөттү азыр, мисалы үчүн дик ямалар көп бизде. Туурабы? Да. Ушул жана алмам тартып аткандардан нургун алып ошол жерге сеп. Өзбектерде сөз бар го aka. Siz şokуда yürüseniz biz Berke'de yürüyemiz dedi. Siz aytkan sözlerde уже все перемололи. Tegirmenden ötközüp уже un kılıp уже skladka basıp koyganmız siz sözlerinizde çeke. Mına en birinci Kırgızstan üçün bak egerde örçüş üçün bizge pitomnik gerek. Pitomnik kanday olur? Pitomnik'e söz türde inventro laboratoriya gerek. Inventro laboratoriyanın оборудованиясын özüyle 1 milyon 200 bin. En ele az degende 200 hektar yer gerek. 10 bin dolardan eseptegende daha 2 milyon dolar. 3 milyon 200 bin ketotavı 800 bin dolarga oşol biz жасай турган көчөттөргө французча алып келебиз. Ошол эле сиз айткан розмаринди, сиз айткан голден делешести, сиз айткан алмалардын өзүнүн мурунку баягындай научный аттары бар. Олорду уруксат албасаң, сен аны жасап дүйнөлүк базарга алып чыга албайсың товарыңды. Олорго французча сатып алат дагы ошо 800 миң ичинде ошого келип ошону иштей турган специалисттердин айлыгы болот. 4 миллион кетотабы, адан сырткары 1 миллион долларга бир мектепчелик здание курулат. Ошонун ичинде баягы илимий негиздөөчү институт ошол жерде болот. Ошонун ичинде 3 этажда тыным жок иш болот. Эми ошону жанагы Түркия, ана бияктан неме кылбайлы, жана муну бала айткандын немесин жанагы сизге окшогон немелер барып, ошолордон окуп тарбиясын алып ошого мындай институттарда бишерге бинеде сиз болбойбу? Мисалы үчүн муну 30 жылдан ашып атат неме эгемендик болгонубузда. Ушундай реформаны Акаевдан баштаган жанагы Австралиядан 5 миң доллардан бир кошкорду алып келип атып, ушундай кылды, мен Кыргызстандан ондай кылды, гүлдөтөбүз деп неме кылган. Кыргызстандын өзүнүн идеясы болуш керек да. Кыргызстандын өзү идея. Бизде эмне кандай идея болду? Только бийликтин немеси болду, коррупция идея болуп калды да, 30 жылдан бери. Азыр иштеш керек адамдарды, өкмөттөр иштеш керек. Анан ошо чет мамлекеттерден изучать этип келип, анан аякта сатып алды, анан мындай кылдык, анан миллиарддан мындай болот көчөттөр. Көчөттөрдү өзүбүздөн иштесек болот ошо. Doğru. Ben de Türkiye'de 3 yıl burada barıp gelgenim. Al jakta şu zeytin mayın tamam aşka bardığına kısmetler kullanıp gene mamleketimizde faydalı olup gene. Bizim mындай maylarda alar katoşka urgan adamlar kıyılgan aşıp gelgen telefonumuzda. Bizde şu en çok tokoyumuz var, жаңа tokoyuş aslan bakımlarda, жаңа bozga böldü.
Biz de ошол жерден май жуабыз эми ушундай акция өткөрчү. Өзү да биз дагы ошол майды биз дагы тамак ашка же башка эмеге кеңири колдонуп калат элек. Ошол мененчи. Анан кийин азыр эч ким дарак айтып атат, токойлорду карып атат деген. 10 жылда уже жоготуп калат элечи. Ушуну да айтып койсоңуз. Assalamu alaikum qardaşım. Demede çangaqtı mayın sılıp alganda çangaqtı mayı qımbat болып қалады. Onu бардық көтөр әлбетте. Тура айтасың, өзүбүздүн май болуш керек. Биз ага дейин азыр ошол Краснодарский крайдан жакшы урук алып келтирип атабыз, 100 тонна. 100 тонна урук алып келип, Кудайым көрсө, мына ошол чүйгө септиребиз. Септирип, анан уже биз урук алгандан кийин ошондон анан элдердин баардыгына таратабыз ошону. Таратып, мына ушул семечканын майын ичип турсак болот. Семечканын майы өтө пайдалуу, ден соолукка жакшы. Анан сырткары, анан бизде мына өзүңүздөр бардык кичинелигибизди ойногонбуз. Мындагы бир чөп бар. Ажыратып, мында алсаң шылдырайт го. Ошол чөптүн аты эмне эле? Ошону Россияда рыжик деп коет да. Ошонун башка сорту бар. Ошол рыжиктен алып келип туруп, жөн кайракы тегиз жерлерге сээп туруп, ошону сап-сары гүл болот. Аны бышырып туруп, ошону оруп алып туруп, ошонун майын пайдалана турган болсо 1 гектардан 400 литрден май чыгарып берип турат. Бул дүйнө жүзү боюнча жүрөккө кислород жеткирүү боюнча биринчи орунда турган май чыгат эле да. Май чыга турган эмелер аябай көп, май чыга турган. Ошол өсүмдүктөргө мына ошону мына биздин агрономия, ошол биздин айыл чарба министрлиги издениш керек да. Мына азыр элдин бардыгы эле кыйналып туруп, эмеден дары-дармектен кыйналып атат да, түшүнбөйт. Не кылыш керек? Мына ар бир зыянкечтин өзүнүн энтомофагы бар да, ар бир зыянкечтин. Даже колорадский жукту дагы өлтүрсө болот да. Колорадский жук эми балалаганда ошонун жумурткаларын дагы жеп кое турган ошондой чымындар бар да. Мына ошол чымындарды Россияда свободный продажада 30дан ашык түрүн сатып атат да. Кадимкиде барып эле мага мына энтомофакты бер, мага мына энтомофакты бер деп туруп сатып алып келип туруп, мына ушул Жалал Абадтын өзүнүн департамент органического хозяйства деген бар. Ошол жерде ошону бакса болот. А дүйнө жүзүндө болсо энтомофактардын саны 1000ден ашат экен да. Мына бизге зыян берип аткан бардык баягы плодозорка, баягы неме пилилшик, андай кылган, мындай кылган ошолордун бардыгын жок кыла турган энтомофактар бар. Мына ошол энтомофактарды алып келип туруп багып элге таратыш керек да. Азыр кимияны сеп атабыз да. Кимия сеп атабыз, неме атабыз, остаточный процент все равно калат да. Алмада калат, сливада калат, данда калат, бар жокто калат. Ал акырын биздин ашкансызаныбыз аркылуу өтөт дагы, боорго, бөйрөккө топтоло берет. Кыргызстан боюнча жылына 5000ден ашык адам онкологиялык ооруга жаңы чалдыгат экен да. Эми элестетип көр, 30 жылдан бери уже бизде канча адам ооруп атат. Элестетип көрүлү, 5000ден чалдыкканда 150.000ден ашык адам онкологиялык оору менен ооруп атат, жабыркап атат. Азыр мечиттердин астына барсаң, карындашым баардыгы эле коробка көтөрүп отурат. Мына бөйрөгүм алмаштырат элем, боорум алмаштырат элем. Бунун чечими биздин өзүбүздө. Биз өзүбүз нафсибизди тыйышыбыз керек. Анан кийин мына келген оозубуздан кирип аткан тамакты контроль кылыш керек. Ар бир нерсени оозго салып атканда мына эмне, неден жасалды, кайдан келди, кайдан пайда болду, бунун составы эмне, бунун атасы ким, бунун атпасы ким, бул ичиме киргенден кийин мени кайериме пайда берет, кайериме зыян берет. Ушул суроого жооп бергенден кийин анан биздин экономика көтөрүлөт. Ага чейин баягы оозубузга келгенде оттоп, мурдубузга келгенде жыттап жүрө беребиз. Азапты издеп калдык биз эң арзан алып жепчү. Эң арзан. Мына Кыргызстанга ушундай базарлар бар. Кыргызстанга алып келет ошолор. Барат дагы отдельный Москванын сыртында базарлар бар. Сникерс срогу өтүп кеткен, сниги өтүп кеткен, Марс, баягы срогу өтүп кеткен товарларды алып келип туруп, баягына перепечатать этип туруп, өзүнүн сонун немелери бар. Компьютерлери бар, мындай кылсаң баягы жерде агартып өчүрөт. Анан жаңы печатты басат дагы, жаңы датаны коюп туруп алып келип сатып атат. Бардык магазиндерде просрочка, жарымынан көбү просрочка. Мына ушуну менен эгерде просрочканы жок кылыш үчүн биз кыргыз эли бүтүндөй өзүбүзгө өтүшүбүз керек да. Печенье бар болдуку болуш керек. Май болсо мына мол деген май чыкты. Ошону алып ичишибиз керек, май өзүбүздүкү болуш керек. Бардык вареньялар мисалы үчүн.
Аяқтан келіп өтеді варенье. Неден жасалғанын білбейсің. Жем вареньеде оңыр емес ақшаға сатып аласың, жейсің. Ошол эле малда өзүбүздүн продукциядан, өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан продукциялар ар жерде чаң басып жатат. Мына ошол суранат эле мына ошол Сузак районунда биринчи болуп баштап туруп, мына ар бир магазинге мындай отдельный бурчка полка кылыш керек. Кыргызстанда өндүрүлгөн деп, анан киргенде эле магазинчи саламатсызбы? Мына биринчи Кыргызстандын тарабына көңүл бөлүңүз. Мына май десеңиз май бар, чай десеңиз чай бар, сахар мына кара балта, май мына өзүбүздүкү, туз мына эмнеден чыгат, мына Кочкордун тузу, мына баары жок өзүбүздүкү. Биринчи эмнеден соода кылыңыз деш керек да. Мындай өзүбүздүн мамлекеттин өзүбүздүн немесин ичинде кайра иштетүүчү киши не жолсу чоң заводдорду курушубуз керек да. Андай болбосо биз өндүрүп алган продукцияны каяка сатышыбызды билбей эле биз жанагы айтып атасыңарбы, голден деген алманы. Ошо голденди да эктик. Анан кийин бизге билбейм кандай болду, мындай жакшы сактай албай койдук да. Биришти жакшы эме болбой калды. Сары жакшы кайганы болуп, анан кийин жакшы сактай албайдык. Анан базарга алып эле сата албай, башка жака сата албай, кыйналып азыр эми алар турап калды. Эми кайра ошондой багмачылык боюнча дагы иштесек деген мындай ой менен жүрөт элем. Менин балам азыр Камчаткада иштеп атат. Ушул жакты уктур дагы, анан кийин эртең менен мага звонок кылды. Апа, ошондой эме келиптир, сиз барып катышыңыздар, көрүң деп. Анан биз тоодо жашайбыз да. Тоодо жашайбыз, анан биз жогорулукта дагы мындай лескоздон кичине жерибиз бар эле, 10 гектар. Кашалып жарымын бир сетка менен тосконбуз, жарымын кол менен тосуп анча-мынча неме кашалаш керек. Адамдар бар отураттар, адамдар мындай мал неме жейдирип коет. Биринчи мал неме алмай жөн эле. Жапайы алмаларды. Анча-мынчалар көттөрдү дагы турат. Эми ошолор бош эле турат да. Ошол жерге эмне эксек болот. Анан кийин аларга дагы эгип, анан ошол кичинекей ишканаларды куруп, дагы ошолордо иштесек деген бир жакшы ойлор менен келдим да. Анан мага кандай нема бересиз, сураңыз. Мына эжеке чоң рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиз. Өзүбүздүн продукцияны кантип иштетебиз деп неме кылабыз да. Мына мен эмеде Түркияга барганда лукум чыгара турган кичинекей цехтери бар экен да. Лукум чыгарат экен. Лукум деген бул ошо восточный кант экен өзү. Ошо восточный канттын 1800 түрү бар экен да. 1800 түрүн жасашат экен да. Ошондой рецепт. Постоянный ходовой где-то бир 400дөй түрүн тизип коюптур. Ошолордун баардыгы ошол голден деле эстейт. Ошол алмадан, ошол слива, ошол жаңгак, мисте, бадам ушудан иштейт экен. Аппараты ушул жерге келип түшүшү $20,000 болот экен. Бир эле ошол цехте 10 киши иштейт экен. Күнүгө 2 тоннадан ушу Сузак районуна неме конфет чыгарып турса болот экен да. Сузак районуна конфет чыгарып, жанагы баягы пальманын майынан болгон конфеттен отказывать этип, жалаң ушул эмеден лукумдан элге тойкант деп атын коюп туруп эле ушундай ишканаларды ачыш керек экен. Ошондо биз эмеден Россия, Украина башка жактардан келген $500 миллион конфет сатып албай коебуз да. Ошол кыргыздардын ичинде өзүнүн арасында калат да. Биз Россиядан $500 миллион май ичебиз, $500 миллион кант жейбиз да. Украина, Белоруссия, Казакстан болуп бардыгынан биз ошончо продукция кабыл алабыз. $500 миллион. Семечкени эгип, майды чечип, лукум аппаратты алып келип туруп, кантты чече турган болсок, мына ички внутренний потреблениябыздагы тазармак да. Таза, балдарыбыздан коркпой. Мына балам, мына лукумду жей бер деп жедире бермекпиз да. И анан мына неменен Бабаевскийден эң кымбат канты мисалы үчүн 700 сом боло турган болсо, а бунун себестоимосу 100 сомго айланат. 100 сомдон жасап, 50 сом коюп 150 сомдон сатса боло берет да. Эгерде бир немен болгондо өткөндө барганда көп болуп калыптыр, мен аз эле конфет алып калдым да. Болгондо ошо бирден ооз тийгизгенде силер оозуңарда таамы калат эле да. Айнанайын, бул башкача кант экен го бул деген. Эгерде бирөө жарымы Турцияга барып кала турган болсо, Туркиядан лукум ала кел дегиле, эң эле простой лукумун жеп көрсөңүздөр, силер ошондо түшүнөсүңөр. Биздин алма, слива бар жокто иштетсе болот турбайбы деп. Ал жерде жаңгак өтө аз кошулат. Мисте да кошулат, аз кошулат. Бадам да аз кошулат да. Бирок эми кантынын даамы укмуш да. Себеби дегенде баардыгы натуралдык продуктадан болгондо бул жерде. Келиптир. Мына Абдулла баш болуп, ушу айыл чарба департаменти уюштуруп, ушу семинар өтүп атат. Мына семинарыбыз ушу жакшы өттү деп эсептейбиз. Бир канча кыйла эле сөздөр
жақсы сөздер болды. Şu sizlerin işinizlerine iyilik olsun, desolunlar, çın olsun. Şu baştağın işine şu ulanıp, şu uzak elinin materiallık çaktarı, baylığı göğe versin, tınçılık, desoluk olsun. Rahmet.